Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү күндө мен өкүндүрүп жаткан нерсе, эл арасында чымынга окшогон адамдар аябай көбөйдү. Мына ушул нерсе аябай өкүндүрүп жатат. Билесиздер, чымын жалаң ириңдүү жарага конгонду жакшы көрөт. Адамдардын арасында да чымын сыяктуу ыпластыкты, башкалардын айыбын, кемчилигин издегендерди жакшы көргөндөр пайда болду. Эгер бир кемчилигиңизди көрүп калса, дароо элге жар салып андан рахат алышат. Булар элге да, өзүнө да жакпайт. Бирөөнүн кемчилигин, жамандыгын издеген адам, бирөөнүн ийгилигин, жакшылыгын эч качан көрө албайт. Өзүңүздөр айтыңыздарчы, көрө албастыктын көңүлү тынч болобу? Жок, алардын көңүлү эч качан тынч болбойт. Дайыма жүрөк оору, сарсанаа менен жүрүшөт. Сүйлөсө да, жазса да, ырдаса да, бирөөлөрдүн кемчилигин эске алган адамдардын жашоосу жалаң кайгы, касірет менен өтөт. Керек болсо, наузу билла, жакшы амалдары күйүп кетиши толук ыктымал. Алардын күнөөлөрү тоодой чоңоюп жатканына ичимден сыздап кайгырам. Сураныч тууганым, бир келген өмүрүңдү сакта, тилиң үчүн да, калемиң үчүн да Аллага эртең жооп берүүдөн корк. Убактыңды пайдалуу ишке жумша. Айып чукулап, жамандап, ушак таратып, ыплас жерден ылаң ташыган чымын сыяктуу болбочу, сураныч. Качан көрсө жумурткадан кыр издейсиң. Андан көрө бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, алдыга карай өсөлү, өнүгөлү, илим алалы. Эгер мынтип бири-бирибиздин айыбызды ачып жүрө турган болсок, эч качан өнүкпөйбүз. Кайра артка кетишибиз мүмкүн. Келиңиздер туугандар, окуйлу, өнүгөлү, өсөлү. Ушунчалык илимдүү экенсиз, ушунчалык билимдүү экенсиз, өзүңүздүн кошунаңызды, өзүңүздүн тууганыңызды, өзүңүздүн айылыңызды туура жолго баштап алыңызчы. Өзүңүздүн атаңыз, өзүңүздүн балаңыз, өзүңүздүн тууганыңыз арак ичип жүрөт, бул жакта туура жүргөн, намаз окуп жүргөн адамга сын пикир айтасыз. Аны шилетип сөгөсүз. Мындан эмне пайда табасыз? Сизге бир жакшылык келип жатабы? Мен бирөөнүн айыбын ачып жашоодон ийгилик таптым деп айтыңызчы. Айта албайсыз. Экран артында батыр болбой, клавиша артында кыйын болбой, элдин алдына чыгып өзүңүздү патриот экениңизди көрсөтүңүзчү. Ушунчалык кыйын экенсиз. Колуңуздан келбейт. Эгерде колуңуздан келбесе, өнүгүп, өсүп келе жаткандарга бут тосуп, аларга жаман сын пикир айтпай эле коюңуз. Анткени сиздин колуңуздан келбей жатпайбы? Мына ушул нерселер бүгүнкү көйгөйлөрдүн эң чоңу болуп калды. Аллахым баарыбызды жакшылыктан куру кол калгандан сактасын.